Кийинки патчамабыз мугалим кантип балдарды кызыктыра алат. Бул Капыр Мадаминовдун Устаттык өнөр китебинде берилген. Ошолордун ичинен эң маанилүүлөрү же болбосо өзүм жашоомдо, практикамда өзүм сабакта колдонгон пункттарын тандап алдым. Сиздерге ошо боюнча кыскача бөлүшүп кетсем. Мугалимдин методикасы, көрсөтмөсү. Демек, өзүңүздөр жакшы билесиздер, канчалык биздин сабагыбыз монотондуу эмес, окшош сабактар эмес, ар түрдүү методикалар менен, ар кандай көрсөтмө куралдар менен сабак өтчү болсок, анда балдарга сабагыбыз кызыктуу болот экен да. Андан кийин үнүбүз, тонубуз. Мүмкүн болушунча мугалим өзүнүн үнү, тону боюнча иштесе, мындай монотондуу сүйлөгөн мугалимдер деле бар. Бирдей темп мененчи, бул темпте окуучулар уктап калышы мүмкүн. Анткени ушундай учурда бар, менин бир кесиптешимдин бар эле ошондой бирдей темп менен сүйлөйт да. Бул туура эмес деп айтар элем. Өзүңүздөр билесиздер, мугалим артист дагы болуш керек. Мугалим ошол эле учурда артист да болуш керек деген сөз эсимде калган да, студенттик күндөрдүчү университетте окутулган маалыматтардан, университетте окуганчы. Демек, биз канчалык баягы актёрдук чеберчилигибиз күчтүү болуп, образга кирип, эмоция менен жандуу сезим тартуулап, биз аларга ошондой нерсе жарата алышыбыз керек да. Ошол биздин мимика, жесттер, үнүбүздүн тону, үнүбүздүн кооздугу менен биз окуучуларды өзүбүзгө тартып, кызыктыра алабыз. Жана мамилебиз, жана сабакта айтылды, алдыңкы немелерде биз мамилебиз менен да балдарды кызыктыра алабыз. Ооба, балдар азыр учурда билимдерди ар кандай ютубтан жана башка гуглдан таап окуй алат. Бирок алардын баардыгы, билесиздер, онлайн. Онлайн же болбосо виртуальный жашоо. А биз балдар менен жандуу оффлайн аркылуу сүйлөшүп мамиле кылып жатабыз алар менен. Ошондуктан биздин мамилебиз менен балдарды өзүбүзгө кызыктыра алабыз да. Жалпы окууга тартуу бул өтө маанилүү пункт. Мисалы, кээ бир мугалимдер ар дайымкы активдүү эле окуучулардан сурайт. Мисалы үчүн, бул дагы туура эмес. Мисалы үчүн, сабактан артта калган, жетишпей калган балдар бул учурда менден баары бир мугалим сурабайт, же болбосо мен баары бир билбейм, ошон үчүн менден сурабайт деген ойлорго келип калат дагы, балдар окубай коюшат. Класста балдардын саны канчалык көп экендигине карабай, мүмкүн болушунча мугалим жетишкенге аракет кылып, ар бир баладан бүгүн жетишпесе деле, бүгүнкү сабакта жетишпесе деле, кыскасы баардык балдарды сурап, сабакка тартып турсак, мындай жакшы болот да. Анткени менден деле сурайт, менин жооп бергеним деле мугалим үчүн маанилүү деген ой келет балдарга. Ошондой эле ийгилигин баалап көзөмөлдөп туруу. Балдар тургай биз чоң адамдар деле өзүбүздүн бир аткарган жумушубузду кандайдыр бир тарап, же болбосо үйдө жолдошубуз, анан жумушта болсо балким завучтар тарабынан бааланып, белгиленип турушун каалайбыз. Эгерде биздин иш аракеттерибиз немеле тек мындай бааланбай, же болбосо мааниге берилбей калса, анда бизди кадимкидей маанайыбызды чөктүрөт. Ушундай сыяктуу эле биз дагы окуучулардын аракетин ар дайым көзөмөлдөп байкап турсак, балдарга кадимкидей мотивация жаралат. Албетте, күчтүү жакшы окуган балдарга өзүнчө башкача баалоо, башкача көзөмөл. Ал эми сабактан жакшы жетише албаган балдарга өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн абалында